дуанын кабыл болуу убакыттары бар деп айтып өттүңүз. Ушуга токтолуп өтүңүз. Пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам дайыма дуа кылганда тахажжуд намазында көбүрөөк дуа кылчу экен. Убакыты түнгү баягы саат 2 деп койсок болот. Бизче орто эсеп менен саат 2ден баштап түн жарымында дуа кылган адамдын дуасы кабыл болот. Ошондой эле убакыты орозо кармак адамдын ооз ачкан убакта дуа кылган болсо, албетте ал дуасы кабыл болот. Бул хадис, сахих хадистерде келген. Андан сырткары убакыттар, ажылык убакытта үйдөн чыгып, ажылыкка карап ниет кылып жол таткандан тарта, кайтып үйүнө келгенге чейинки ошол адамдын дуасы толугу менен кабыл болот. Мына ушул мезгил. Ал эми жерлер болсо, ошол адам канча жерде кыдырып келген болсо, баарында дуа кабыл болот. Ажекем айтып өткөндөй, Арафат тоосунда, Мадина Мунавварада, Меккатул Мукаррамада, Хира үңкүрүнүн жанында, башка бүт же болсо Замзам суусунун жанында бүт ошо дуа кабыл боло турган жерлер, убакыттар мына ошол. Ал эми дагы бир мезгил, жанагы жогоруда айтып өттүм, зулум тарткан адамдын дуасы, ошол убакытта кылган дуасы абдан кабыл болот. Атанын болсо баласына кылган дуасы бул түзмө-түз кабыл болот. А бил эми атасы кайтыш болгондон кийин баласы атасынын артынан дуа кылып туруу бул баласы үчүн милдеттүү түрдө болуп калат. Көзөткөн атасына. Сөзсүз түрдө анын артынан атанын максаты ошо дегенде, балалуу болгондо менин балам калды артымда, менин дайыма сообум жетип турат, Куран окуп дуа кылып турат, менин артымдан жакшы иштерди кылып сообун багыштап турат деп баладан кылган бар эле үмүтү ошол экен.